Assalamualaikum bir tuğanlar. Hazır biz kıyıştırımının da bir metodu menen tanışmakçıyız. Kıyıştırıla turgan bizden emeğiz bu goldan delişes. Her eme ul bolsa danikten öskön diçka. Bunu kıygaçına momdaynan kesip alabız. Oşoğa biyakta oturguzabız. Bunday kılıp turup bunday. Yeni şunu şu yakka oturguzabız. Negizi bir-birine dal gelse jakşı bolmok. Bunun kalınlıkları bizdeki şu dal gelbey atat. Demek biz bir jak betine oturguzup kıyıştırabız. Tak, mundayla koyup көрөбүz. Тура geldi. Эми жарына жеткирбей, могу жерде ылдый. Тилебиз бири-бири менен жакшы кармашканына. Так. Жерден тилебиз. Эми ушул экөөнү сайып, бири-бирине келтиребиз. Bir jak жээгине теңдейбиз. Так, азырда тереңдетет экенбиз. Мындай алып. Скотч талабыз да. Өзүнүн лентасы болсо жакшы болмок, бирок скотч деле болот. Скотч менен болушунча тырыштырып эле таңабыз. Колдон келсе жабышкак жагын чалкасынан каратып, баягы алмага зыян тийип калбасын деген максат менен. Ороебиз. Болушунча катып эле. Так. Ушундай. Bir жерден 2 бүчүрдөн кесип койсок болот, же 3 бүчүрдөн кесип койсок болот. Биз 3 бүчүрдөн кестик мынтип. Üstüne эми пластилин чаптайбыз. Анан өнүп кетишин күтөбүз. Буюрса bir жуманын ичинде эле билинет. Ошол бир туугандар. Бул да аябагандай жакшы ыкма. Почти 100%. Анан кабыгасына кыйыштырууга караганда бир жерде баягы шамалдан же болбосо мал сал жөөлөп сынып кетүү коркунучу азыраак. Булар бири-бирине кирип кыйыштырылып аткандыктан. Мына ошол бир туугандар, эми булардын өсүшүн күтөбүз. Бүчүр алып кетсе, буюрса аны да тартып көрсөтөбүз. Макул, көрүшкөнчө.